Мен ишенем, үмүтүмдү үзбөйм. Ойгонот балам. Азыр уже 16 бүгүн 16 күн болду комада жатканына. Башынан 4 операция өткөрдү. Аябай оор операцияларды өткөрдү балам. Эсиңе келгенде кучактап дүйнө жүзүнө таанымал болом, ама мен мирге чыгам. Мен бу жерден эч кимди күнөөлөбөйм, тияк тиги бул күнөөлүү деп. Просто баламдын аманчылыгын эле тилеп атабыз азыр. Экутна туруп эле көзүмдү ачса болду. Балаңар оор абалда экен, операция кылыш керек экен, срочно келе калгыла деп айттым. Арыктап калыптыр уже. Анан эле менин жүрөгүм сезе баштады да, чо-то балам бирдеме болуп атат деп эле тынчсызданып баштадым. Андан кийин бир жылдан кийин дагы уттук Кыргызстанды. Анан чемпионат Азияга барып келдик. Спорт-школага киргизгенбиз. Анан ушу спорт-школада 2 жыл окуп, дагы видеолор дагы ар кандай тарап атат го азыр көпчүлүктө. Если честно, мне в это мало верится. Давачы, ойломочу дагы. У него были дела поважнее, да? Целдер бар болчу да, мечты бар болчу. Кыргызстандык жаш боксчу, 2 жолку өлкө чемпиону жана 2022-жылы Иорданияда өткөн жаштар арасындагы Азия чемпиондугунун коло медалинин ээси Рамзан Кадыров 2022-жылдын март айында баңгизатка байланыштуу айыптоо менен кармалып, Бишкектеги СИЗО-1 мекемесине камалган. Ал жактан 26 мартта эс үчүн жоготкон абалда улуттук госпиталга жеткирилип, комага түшкөн. Жаш спортчунун учурдагы абалы тууралуу жакындары төмөндөгүлөрдү билдиришти. Урматтуу көрүүчүлөр, азыр биз Рамзан Кадыров спортчунун ата-энеси менен турабыз. Саламатсыздарбы? Саламатчылык. Алгач өзүңүздөрдүн аты жөнүңүздөр менен тааныштырып өтсөңүздөр. Менин атым Анара Амантур кызы. Мен Улан Кадыров атасы болом. Мен балам жөнүндө эмне дейин? Ар бир ата-ана эле жаш кезинде кыялданат экен. Балам ушу Кыргызстандын бир келечекте бир намысын, туусун бийик көтөргөн жигиттерден болсун деп. Биз да четте калбай балабызды кичинекей кезинен эле машыктырып, кийин агайга өткөрүп берип, жакшы эле ийгиликтерге жетишип келаткан. Кокустан ушу кырсык болуп, азыр уже бүгүн 16 күн болду комада жатканына. Врачтардан сурасак тяжелый дейт. Мен бу жерден эч кимди күнөөлөбөйм, тияк тиги бул күнөөлүү деп. Просто баламдын аманчылыгын эле тилеп атабыз азыр. Өзү кыял эмне, бир мүнөз кыял болчу. Кылам дегенин кылчу. Ошонун артынан мындайча айтканда характери бар бала болчу. Ошо жетишем дегенге аракет кылып тырышчу. Кээ бир жеринен туура жолуна салчубуз. Балам спорт менен машыккандан кийин ушул спорт түрү менен эле кет, колуңан келет балам деп кичине мотивация да берчүбүз. Үйдөн деле өзүбүз машыктырчубуз. Көбүнчө эле Руслан агайдын колуна өткөрүп бергенбиз 9 жашынан эле. Ал 15 жашка чейин Кыргызстан чемпион кылды, Азияга барып бронзаны алып келди. Андан кийин спорт школага эле өткөн. Аерден Кенжебек агай машыктырды. Дагы Самаган деген агай бар, жакшы тренерлер. Ошолор машыктырып, бир топ чоң международный турнирлерге алып барып жүрдү. 1-2, 3 месталарды алып келип атты. Эмне дейлик эми? Азыр биз абдан өкүнүчтүү болуп турабыз, балабыз. Болгон 18 эле жаш. Дагы эмнени айтарымды эле билбейм эми. Ушу балдарыма ушу кыргыз эли менен айланса болот да, жөнөкөй эл менен баары чалып атышат. Кайсы жардам керек болсо айткыла деп. Жакшы тилектерин айтып атышат, жакшы болуп кетсин деп. Биз ыраазыбыз бул элибизге, туугандарыбызга дагы, досторубузга дагы. Эми жакшы болуп кетет деген үмүттөбүз балабыздычы. Анар эже, сизге суроо бергим келип турат. Рамзандын жазган катында ошол апа мен сизди 10 000 алам болсо, ошол 10 000 аламдан да сизди издейм деп жазган экен да. Кичинекей кезинен сизге жакын окшойт. Негизи чындыгында эле кичинекей кезинен эле мага жакын, бир нерсени атасына айтаарын астында мага айтчу да. Мама мындай кыла алыппы, атаман сурагандан коркуп атам деп. Ошондой болчу. Анан эми ушундай кырсык болду. Эмне кылабыз? Самый главный аманчылыгы, балабыздын ошо аманчылыгын тилеп атабыз. Кудай ден соолук берип эле ушу балам экутна туруп эле көзүмдү ачса болду. Ошол бизге азыр оор болуп турат действительно. Өзү төрөлгөндө 4 кг 150 грамм болуп төрөлгөн. Здоровый болуп төрөлгөн. Кичикейинен эле. Анан атабыз дагы кичикей кезинде боксер болчу. Улуу балабыз дагы кандидат мастер спортага жеткен. Ошо байкеси менен кичикей кезинен эле даже жана сүрөттөрүндө бар. Боксерский перчатка кийип алып, ошо кыялы, ошо мен сөздүн ачыгы эме болом, дүйнө жүзүнө таанымал болом, ама мен мирге чыгам, олимпиадага чыгам деген кыялдар бар болчу. Анан эми ушинтип
кырсыктап калды. Сизге Рамзандын кырсыктап калганын ким кабарлады? Адвокатыбыз Мунарбек адвокатыбыз биздин ошол чалды, саат 8-ден почти 8:30 чалды. Балаңар оор абалда экен, операция кылыш керек экен, срочно келе калгыла деп. Анан жетип келдик, келсек элек ошо тяжелый экен балам. Ушундай болуп калды. Башынан 4 операция өткөрдү. Аябай оор операцияларды өткөрдү балам. Эми азыр только күтүш керек дейт врачтар деле. Учурдан пайдаланып ыраазычылык айта кетейин, врачтарга ыраазыбыз. Медперсоналга дагы жакшы карап атышат. Колдордон келишинче карап атышат, жакшы, Кудайым Каждый буйрса. эртең менен сайын келгенде отчет кылып берип атышат. Балаңар мындай кичине дейт, но все равно тяжелый дейт. Азыр өзүнө келе элек бала. Кичинеден аракет кылып атат, самостоятельно дем алганга, атак көбүнчө искусственный аппарат менен дем алып атат. 16 күндөн бери. Рамзан буга чейин ошол өзү гайморит менен ооручу беле? Эми ооба школдо окуп жүргөндө ооруган, бирок лично Руслан агай барып дарылаган. Мен өзүмдүн жакшы врачым бар деп дарылаган. Дарыланып эле жүрчү, рентгендерден өтүп эле жүрчү. Анан бул каяктан чыкты, ошо өзүбүз да билбей жатабыз да. Биз мындайда атене же кесейин, же кикин тиин күнөөлөгөн жокпуз биз. Биз просто бияка келип без сознания болуп келгенден кийин биз МРТге тарттырдык. Мен барганда киргизди. Врач и солдат балдарда көргүлө мына денесин баарын көрдүм, эчтекеси жок, таза эле экен. Просто МРТнын заключениясы болду да, тупая травма головы дегенчи. Биз ошондон эле ой кетти. Уруп койду, же ушундай кылып коюшту деп. Бизге ошо Атак акыйкаттык эле бизде керек. кандай болду, заключениясы эле керек да. Бул балаң бүткөндөн кийин дагы расследование жүрөт дейт, эми бала өзүнө келгенде. Кудайым буйрса. Ошону күтүп атабыз, аман эсен көзүн ачып кандай болот. Ошол эле. Балаңыз акыркы жолу ошол кармап кеткенде көрдүңүз беле? Же качан? Жок, 19 мартта продление болгон, санкция болгон. Ошондо жолукканбыз. Эми жакшы эле болчу деп. Эми арыктап калыптыр. Буга чейинки интервьюларда деле айттым, арыктап калыптыр уже. Анан эле мен жүрөгүм сезе баштады да, чото балам бирдеме болуп атат деп эле тынчсызданып баштадым. Чото бирдеме болуп атат, бул эмне арыктап кеткен мынча деп эле кайгыра баштадым. Адвокатка чала баштадым. Адвокатыбыз деле тастыктап берет. Ошол. Андан кийин бул ооруканага келип балаңыздын баягы эс үчүн жоготуп жатканын көрдүңүз да. Анан кандай акыбалда болдуңуз? Аябай жүрөгүм түштү. Бакырдым, конвойлор жолотпой коюшту, ошо кыйкырып өкүрүп баламды өлтүрүп салдыңар дедим. Чын эле өлүп калган экен деп ойлодум чын. Себеби дегенде такыр эле без сознания жатса оюң кетет экен да ар кайсыга. Анын үстүнөн да кулаганда саат 11-де эс үчүн жоготтур тияктан кесейинден. Анан кечки саат 4-тө алып келип атышат анан. Канча аралыктан кийин. 8:30 чалып атышат. Анан Биз айтсак, бу эмнеге десек, алар айтат, биз шалганыбыз у нас все зафиксировано, скорый келбей койгон дейт. Анан ушундай так получилось, кечинде апардык дейт. Анан сомнениялар кете баштады да. Баары мындай бир дал келбей атканыначы. Ошол. Баягы 4 операция өтө деп айтып атпайсыздарбы? Финансылык жактан ким каржылап атат, өзүңүздөр элеби? Өзүбүз. Только өзүбүз. Анан эл журтума рахмат. Ошо эл журт эми жардам бергендер болуп атат, туугандар жардам берип атат. Ата энебиз бир туугандар дегендер. Ошолор эле. Атак башка жактан болгон жок. Учурда реанимацияда балаңыз жатса, бул жакта эле болуп атасыз да? Ушул жерде эле жашап атабыз. Ушул жерде эле кечки 9-10го чейин ушул жердебиз. Анан акыркысын кирип туруп сурайм лично. Жакшыбы бала, кете берейинби деп уруксат алып туруп анан кетем. Өзүңүздөр көрүп атасыздарбы ичине кирип Рамзан менен бересиз? Жок, уруксат бербей атат. Себеби өзүнө келсин дейт. Анан биз так уход кылганга ата энеси керек болот, ошондо киргизебиз деп атат да. Анан биз аны туура эле кабыл алдык эми чын эле депчи. Ооба. Буга чейинки айыптоолор боюнча да айта кетсеңиздер. Эми ал буга чейин деле айткам, бул эч кандай далил жок. Рамзандын буга катыштуулугу жок. Себеби жанынан табышкан жок. Адилеттүүлүк эле болот деп ишенебиз. Адвокатыбыз да бизди ушул күнгө чейин айтып келген, сабыр кылгыла, чыдап тургула, сот болот, сотто эле чечилет баары депчи. Биз Камчыбек Кыдыршаевичке да 24 февралда кайрылганбыз, ал кайрылуубуз дагы ответ болгон жок. Ошон үчүн биз баягы чын эле калыстык болот деп күтүп жүрдүк да. Анан эле ушул окуя болуп кетти. Ошол. Ошол эле. Эми адилеттүүлүк болот деп дагы деле үмүтүбүздү үзгөн жокпуз, буйруса. Сиз менен телефондон сүйлөшкөндө Рамзан үй камагына чыгарылды деп айттыңыз эле? Кечээ күнү
чечилиптир. Кечээ күнү соту болуп адвокатыбыз барып келди. Ошондон уктук. Өзүбүз качкан жокпуз, өзүбүз биякта болдук да. Агай саламатсызбы? Буга чейин Рамзандын ата энеси бир нече жолу сиздин атыңызды атап өтүштү Зордун берген маегинде. Өзүңүз тууралуу тааныштырып өтсөңүз. Биринчиден саламатчылык. Менин атым Руслан, фамилиям Байсариев. Өзүм болсо Көлдүн кулунан болом. Бирок көп жылдан бери ошо чүйдө жашайбыз. 2095-тен баштап мен бокстун тренери болуп иштейм. 30 жылдан бери иштеп келатабыз. Мында случай болгон эмес. Рамзан где-то бир 9 жашында келип, мага бул 9,5 жашында келди. Ошо кичинекей да боло эле. Эмне үчүн дегенде бул Рамзандын мына атасы улан мен окуучум. Андан кийин бир тууган байкеси мен окуучум. Көтөн кандидат мастер спортто отуруп кетишкен. 9 жаштан баштап ошо школда 10 классы бүткөнчө менин колумда жүрдү. Бул балада мында тренировканы калбаган, кыялы мындай түз караган, мында түз жүргөн, личный сүйлөбөгөн бала да. Жок, 9 класс окуп жүрүп эмени уттук Кыргызстанда. Кыргызстан уткандан кийин эле бул состав сборныйга келди по юношам. Так, юношадан утуп, ана эме барып келдик, Иордания барып келди бул балам. Иорданиядан 2 бой утуп, выход в финал утуп калдык, полуфиналда. Ошо менен 3-нчү место алып келди. Андан келгенден кийин 2-3 түнү Казакстанга барып келдик, аяктан да утуп келди. Анан спорт школа менен сүйлөшүп, коллегам менен Кенжебек Акилбаевден бар, заслуженный тренер. Анан спорт школанын директору менен үчөөбүз кеңешип, анан ошол сурап качты. Ошо баланы бизге бериңиз, ага Кудай буюрса келечеги жакшы бала деп. Анан ата энеси менен кеңешип, ата энеси макул болуп, анан ошо 10 класска барганга сентябрь айында спорт школага киргизгенбиз. Анан ушу спорт школада 2 жыл окуп, бүтүп, 11 классын образованиясын алып, анан 1-нчи курс окуп аткан. Там дополнительный эме бар, факультет бар. Ошону 3 жыл окуса, анан искусственный институтка 3-нчи курстан өтөлөт да. Анан ошо менен надежда болуп. Андан кийин бир жылдан кийин дагы уттук Кыргызстанды. Анан чемпионат Азияга барып келдик. Мен өзүм барып келдим, ал менен эмеге Астана шаарына барып келдик, Казакстанга. Аяктан да жакшы келатып, кыйын казак боксер бала утуп калдык. Ушуну койгонго мен таң калып атам. Мен просто орусча айтканда не верю в это. Потому что бул бала эми, может быть, не углядели где-то, но это невозможно, потому что бала деген все время занимался. Ну, были выходные дни. Ну, что сделаем? Ушундай болуп калды эми. Кудай сактасын, ошо балама окуучум эмне тилейм, ошо сакайып, самыланып, көзүн ачса экен. Ошону тилеп атабыз азыр. Биз башка нечтеге ойгон жокпуз. Азыр биз Рамзандын жакын дос балдары менен чогуу турабыз. Алгач өзүңүздөрдү тааныштырып өтсөңүздөр, аты жөнүңүздөрдү. Здравствуйте, меня зовут Жакшимбаев Байзак. Я из города Карабалта. Я являюсь лучшим другом Рамзана Кадырова. Саламатсыздарбы? Аты жөнүм Айтбаев Бербек, Рамзандын однокласснигы болом. Рамзандын буга чейин дагы ушундай бир башкача орто, мисалы жаман жүрүш менен жүргөн балдар менен жүргөндөрүн байкаган эмессиздерби? Рамзан, он сам по себе с ранних лет еще, ну, он не конфликтный парень, он сам не лез в подобные ситуации. Имеется в виду, бывает же там даже там драки во дворе обычные, он даже старался как-то подойти, решить эту подобную ситуацию, да, подойти как-то разнять, мындайча айтканда. Ну, старался не лезть в конфликтные ситуации, Рамзан. С ранних лет он был спокойным парнем. Например, лишний раз, когда мы, например, стояли у подъезда, там, не знаю, какая-нибудь бабушка заходила в подъезд, могут сказать: пойдем, брат, поможем дать труп. Вот такие, да, были тоже ситуации. Рамзан сам по себе не конфликтный парень. И в конфликты не лез, да. Рамзан ошол байзактын сөздөрүнө кошулам. Рамзан конфликттеле бала эмес. Өзү да спортсмен, андай уличный жактарга көп кошулган эмес да. Өзү бала жөнөкөй болчу, тамашалап күлүп чайнап эле жүрчүк. Биз менен күлүп, мындай көбүлө айтат моорой депчи, бирок биз менен эле мындай күлүп тамашалап жүрчүк да, чогуу эле конфликтный болгон эмес да. Рамзанга коюлуп жаткан айыптар боюнча эмнелерди айта аласыздар? Бул дагы видеолор дагы ар кандай тарап атат го азыр коомчулукта. Ну, если честно, с детства
мындай жүрүп атабыз. Я вижу, какой он на самом деле. Если честно, мне в это мало верится. Я считаю, что это неправда. Байзактын сөздөрүнө кошулам, андай болчу деле эмес, андай жакка даже жакындабачы, ойломочу дагы. У него были дела поважнее, да. Целдер бар болчу да, мечты бар болчу, тренерин деле ойлочу. Дарыгерлерден Рамзан Кадыровдун учурдагы абалын билүү үчүн кайрылып, оорукананын башкы дарыгери менен кезигишүү мүмкүн болгон жок. Ал эми спортчу Кадыровду операция кылган дарыгер Эмилбек Эсенбаевдин Каганат медиа YouTube каналына берген маегинде төмөндөгү маалыматтар белгилүү болду. Биз анын баш сөөгүн ачып караганда ириң чыкты. Рамзан Кадыров дарыламай жүрө берип, дартып өтүшүп кеткендигине ынандык. Эгер ал сабалганда теринин алдында кан уюп калмак. Биз анын тепкиден улам жаракат алганын белгилерин көргөн жокпуз. Демек ал сабалган эмес. Анткени анда пайда болгон шишик же кызыл тактарды гайморит фронтитис сыяктуу оорунун өрчүп кеткен формасындагы ириң пайда кылат. Эгер ал токмок жегенде анда анын башын операция кылганда кан чыкмак. Бирок биз ириңдин топтолуп калганына күбө болдук. Демек ал сабалган эмес. Буга чейин дарыланбай жүргөн дарты өрчүп кеткен деп эсептейбиз. Биз биринчи операцияда анын башында топтолгон ириңди тазаладык. Экинчиде лор врач менен кулагынын тушундагы ириңди алдык. Үчүнчү операцияда дагы бир жолу ириңден тазалоо операциясы жасалды. Белгилей кетсек, ал сабалган эмес. Денесинде эч кандай тыштан урулган сокку белгилери жок.